Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен биз информатика сабагын үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы модельдөөнүн практикалык негиздери жана анын күнүмдүк жашоодогу ролу. Сабактын жүрүшүндө сабактын максаты модельдөөнүн практикада жана күнүмдүк жашоодогу колдонулушун талдайсыңар. Модель — объекттин сырткы чагылдырылышы, кичирейтилип жасалышы, көрсөтүлүшү, сүрөттөлүшү. Башкача айтканда, чыныгы объект, процесс же болбосо кубулуш боюнча жөнөкөйлөштүрүлгөн элестетүүнү пайда кылып, кандайдыр бир максатка ылайык изилденген объекттин модельдештирилиши же анын маанилүү жактарынын жасалма жол чагылдырылышы. Модельдөө бул объектилердин, процесстердин жана кубулуштардын модельдерин түзүү иш-аракети. Балдар, силер бул сүрөттөн модельдин түрлөрүн көрүп турасыңар. Глобус, манекен, курулуш модельдери, парктардын модельдери, автомобиль, самолет, оюнчуктар. Ал эми балдар, мисалы, курулуш модельдери алдын ала пландаштырылган иш-аракеттин негизинде курулуш модельдери түзүлөт. Ошондой эле парктардын модельдери. Ал эми объект өтө чоң болсо, балдар, аны кичирейтилип түзүлүшү, анын модели бул самолет. Ошондой эле оюнчуктар балдар, модельдердин түрлөрү. Балдар, Жер планетасы. Бул Жер планетасы. Жер планетасынын модели бул глобус. Биз глобустан дүйнө жүзүн көрө алабыз. Ал эми бул схемасы. Ошондой эле үй. Үйдүн модели, макети жана үйдүн схемасы. Адамдар. Адамдардын модели бул манекен. Ошондой эле балдар, эскиздер. Биз эскиздерди биринчи кийим тигүүдө эскизин түзүп алабыз, анын кийимдин моделин түзөбүз, анан кийин өзүбүзгө ылайыктуу кылып кийимибизди тигип алсак болот. Ошондой эле балдар, жаныбарларда. Мисалы, бул ат экен, жылкы экен. Бул жылкынын кичирейтилип көрсөтүлүшү, бул модели. Автомобиль, автомобилдин модельдери бул оюнчуктар. Ал эми бул схемасы. Карышкыр. Балдар, биз кашкырларды көбүнчө сүрөттөрдөн жана анын моделинен көрө алабыз. Эми балдар, төмөндөгү видеого көңүл бурсак. Балдар, силер видеодон макеттердин түрлөрүн көрдүңөр. Эми балдар, үйдүн биз өзүбүздүн келечектеги үйүңөрдүн же келечектеги ишканаңардын, мекемеңердин макетин жасайсыңар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолугушканча.